Телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Аялдын бакубат жашоосу күчтүү мамлекеттин пайдубалы. Аял үй бүлөдө ынтымак менен тарбиянын башаты. Байкагыч жана Сезим Талжан. Аял өзүн ар тараптан өнүктүрсө, үй бүлөдө жана коомдо жакшы жакка өзгөрүү болот. Дал ушул максатта Үй бүлө академиясы курсу учурда көптөгөн айымдарды окутуп жаткан чагы студиябыздын алгачкы коногу Ош шаардык кеңештин депутаты, Үй бүлө академиясынын негиздөөчүсү, мотиватор тренер Нуркыз Кадырбек кызы. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Кутмандыгыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Нуркыз эже, айтсаңыз, ошол негизи Үй бүлө академиясы деген курсту жакында эле ачып, айымдарды окутуп жатасыздар. Алгач эле ушул курс боюнча телекөрүүчүлөргө кеңири түшүндүрүп кетсеңиз, кандай курс, кандай максатта ачылган? Өзү мен мамлекеттик кызматта келген мезгилде айкалыштыруу менен областтык коомдук башталгычта аялдар кеңешин жетектеп калдым. Ошол мезгилде көбүрөөк билдим. Маалымат саясатынын бөлүм башчысы катары дагы ушул нерсени билдим. Бизде аялдарда көйгөй көп. Кысылгандыгынан эмес, кээде эркиндигинен да. Ошону бир пландаштыра албай калган мүмкүнчүлүк көп. Анан адамдын саны көп болгон үчүн, мисалы, кээ бир областта 300 000 болсо, бизде 1,5 миллионго жакын калк жашайт. Ошон үчүн Ош облусунда үйлөнүүнүн саны канчалык көп болсо, ажырашуунун саны андан да көбүрөөк. Анан ошого сиз айткандай, азыркыдай үй бүлөнүн бул очогу, тиреги аял. Аял ошол жердеги аба ырайын жаратат, климатты түзөт, аялдын бактылуулугу менен бакубаттуулугу, кемингерлиги бүтүндөй нерсеге. Жөнөкөй эле үй бүлөдөгү эмес, үй бүлөдөгү бактылуулук, анан баланы урушпаса, баланын маанайы жакшы болот, билимдүү болот, көчөгө чыгып бирөөнө рекет кылбайт, ал кылмыштуулукту азайтат, ден соолугун карайт деп олтуруп, бүтүндөй социалдык бир топ көйгөйлөрдүн башында ушул нерсе турат экен деп, бакыйган 4 тренер биригип ачтык. Бул курстун ачуу демилгеси дагы мага таандык. Анан ошол эжекелер менен сүйлөшүп, силердин түшүнүп атам, убактыңар жок, бирок ушул нерсени кылышыбыз керек деп, кай бирине улуулугуmu, кай бирине окутуп жүргөн эжекелигиме салып баштадык. Тренерлериңиз кимдер? Пикирлер аябай жакшы. Тренерлер бизде эң биринчи ушул бизде, мен өзүм ЛТРдин төркүнүм ЛТРдин кызымын. Ушул жерде 20 жыл, 15 жыл эфирге чыгып турмун. Ушу бизде ЛТРде мен менен кошо эле маданий бөлүмдө жетекчи болуп кеткен Гүлбайра Умарова азыр Уникум балдар комплексинин жетекчиси, жеке ишкер, анан тренер, бизнес коуч катарында жүрөт. Андан кийинки тренерибиз бул Гүлзина Мамытова. Бир катар дүйнөлүк мотиваторлордун китебин кыргызчалаган, өзү кесиби боюнча журналист, жеке ишкер, онлайн окутуулар боюнча адис, волейболист, спортсменка, красавица дейбиз. Гүлзина Мамытова ошондой эле түштүк жергесинде өзү баягы токумсуздук боюнча гинеколог, эндокринолог катары экөө болсо бирөө катары адис болуп чыгып келе жаткан Айганыш Кадырбековна 4 тренер алып барабыз. Бири-бирибизди кайталамай жок. Ар ким өз айдыңыбызды, өзүңүздөрдүн багытыңыз боюнча айымдарды окутабыз. Бирок бул жерде камап алып эле урушуп, сен ушундай болбой калдың, өнүктүң эмес. Аялдар менен кошо макулдашып, кеңешип, алардын менен кошо өзүбүз дагы. Максатыбыз өзүң өзгөрмөйүнчө дүйнө өзгөрбөйт деп. Биз демейде ушу көпчүлүк аялдарды сурасаң, башында биз опрос кылганыбызда күйөөлөрүнө, кайын журтуна таарыныч да, мен ушинтпей койдум, мен балага койдум. Келгиле биз өзүбүз өзгөрө берели, алар сөзсүз өзгөрөт. Бирөөнү өзгөртүүгө аракет кылбайлы, биз кандай болсок, коом бизге карайт деген дебиз менен чыгып атабыз. Жаман эмес, жакшы отзывдар болуп атат. Өзгөчө онлайн, мен балам менен үйдө отурат элем деп, Америкадан, Чикагодан, Южно-Сахалинскиден окутуп аткан кыздарыбыз бар. Баарынан өзүбүздүн Family Академия баракчасынан, Instagram сайтынан азыр бөлүштүрүп атабыз, Telegram баракчабыз бар. Ошол жерде жакшы пикирлер бар. Демек, онлайн форматта өтөсүздөр курсту жалаң? Офлайн дагы бар, онлайн да бар. Көбүнчө мен өзүм мугалим болгон жоктун, 21 жылдык тажрыйбам менен офлайн түздөн-түз аудиторияга кирип алып өткөндү колдойм. Бирок замандын агымынан калбаш керек, себеби көптөгөн суроолор боюнча онлайн группабыз 2 группа. Биз ойлогонбуз, офлайнга эле экөөнү басым жасайбыз деп, көбүрөөк онлайнды басым жасашты. Ошон үчүн биз азыр окутуп атабыз. Биринчи бүтүрүүчүлөрүбүз 5 февралда бүтөт. Биз ушул 5 февралдан 10 февралга чейин айымдар үчүн бир күндүк марафон сыяктуу, ошонун кыскартылган, сыгылган, эмнелер жөнүндө айтылат, келсе эмнени күтөт,
уюштурабыз бир күндүк жалпы айымдарды чакырып кетем, ал жөнүндө кошумча маалымат жарыялайбыз. Ошол же биздин бүтүрүүчүлөрүбүздүн таасирлери тууралуу жана экинчи кабыл алынган группабыз даяр, алардын алып аткан билимдери жана ошондой эле мен сиздер менен бир күндүк окусам болобу деген айымдарыбыз менен бирге марафон өткөрөбүз, ага да чакырып. Демек, бир айлык эмес, кыска мөөнөттүү бир күндүк марафон. Бир күндүк марафондор дагы болот. Андан узагыраак бир айга жетпестен, бирок 2 жумалык, 1 жумалык кыска мөөнөттүү курстарыңыздар болобу? Ооба, ал боюнча мисалы бизде эми бизнести пландоо, өзүңдүн энергияңды бөлүштүрүү жана аялдын жашоосунун дөңгөлөгү, кеп маданияты, күйөө менен сүйлөшүүнүн тили, анан ден соолук, туура тамактануу деп бир нече секцияга бөлүнөт. Анан мен туура тамактанууну билчү элем. Мага бизнес боюнча, дегендер боюнча дагы ар бирибиздин жеке курстарыбыз бар. Демек, тема тандоого укуктуу. Тема тандоого укуктуу. Анан келип туруп, ошол жалпы курстун ичинен бирөөбүздүн сабагыбызга катыша турган болсо, бир жолку катышуучулардын прайстары дагы белгиленген. Эң сонун айтсаңыз, ошол мисалы үчүн курста азыр жалаң айымдар келип атат, көбүнчө кимдер келип атат, кандай айымдар келип жатат курска? Биз ойлогонбуз, көбүнчө биз эми үйдө отурган айымдарга жардам беребиз, ошолорго деп. Мени кубандырганы жогорку окуу жайдын мугалимдери, жеке ишкерлер, жетекчилер, өздөрү бүрүлөргө сабак өтүп жүргөн тренерлер келип аткандыгы мени кубандырып атат. Демек, биздин айымдар дагы да болсо өзүн өнүктүрүүгө кызыктар. Жакында эле бир социалдык тармакта катуу чуу болду эле, шуба кийбей окугула депчи. Мен ошого жооп берип кетким келет. Биздин айымдар окуу боюнча, окууга кызыгуу боюнча, өзүн өнүктүрүү боюнча абдан жакшы экен. Курс деген көп, аябай көп азыр. Өзгөчө айымдарды окутам, ачып эле мен силерди бактылуу кылып коем, ушуну окусаң эле башкача болуп кетесиң деген убадалуу курстар көбөйүп кетти. Азыр ошондой жамгырдан кийинки козгарындай болуп кетти. Бирок айымдарда тандоо окуу бар. Анда эмне кылыш керек? Эң биринчи тренердин абалын караш керек. Ошол нерселер өзүндө барбы? Ошону өзү ишке аткарганбы? Анан кийин ошонун баракчасына баш багыш керек. Ушул боюнча анын посттору туурабы? Үчүнчүсү, окутуп атканда анын кеп маданияты деңгээлине көңүл бөлүш керек. Кандай өзүнүн бытовой күнүмдүк тили менен эле айтып, сени алаксытып, мындай эле деп убактың алабы? Же кимдир бирөөнүн дүйнөлүк мотиватордун окуусун чала буча өзгөртүп алып эле, кайра ошого мындай экен да деп өтөбү? Же ошол информация чогултулуп бир нече булактардан алып тренер өзүнө алганбы деген нерселерди көрүш керек. Биздин угуучуларыбыз, курсанттарыбыз азыр ушул боюнча ыраазычылыгын билдирип атат. Биз бир нече курстарда болгонбуз, бирок сиздердеги күтүү жана алган результаттар андан балким көбүрөөк депчи. Биз ошол бизди кубандырат, биз максатыбызга жеттик деп эсептейбиз. Аябай чоң киреше булагы болбосо дагы, албетте биз баягы чоң программалар менен, донорлор менен иштеп, ишкер киреше тапканыбыз жакшы. Мисалы биз бирөөбүздүн тренингибиз болгондо калган үчөөбүз тең отурууга аракет кылып атабыз, суроолорубуз болсо бышыктайбыз депчи. Бул дагы биздин курсанттарга болгон өзгөчө мамилебиз десек болот. Мына ушундай нерселерге көңүл сиздер ошол баягы жашоодо болуп жаткан тажрыйбаңыздардан улам, баардыгыңыздар төртөөңүздөр тең карьераны дагы, үй бүлөнү дагы чогуу алып кетип, жашоодон көргөн нерсе менен бөлүшүп жатпайсыздарбы? Сиздер айткандай, азыр аябагандай көбөйдү да, ушундай курс алып, кайра курс сатуу, бул балким заман талабы, балким азыркы учурда тенденция, азыркы учурдагы тренд болуп жаткандыр да. Мисалы үчүн бир ай эле бир психологдун курсун окуп алып, өзүн психолог, коуч дегендер чыгып жатат. Сиздердин курстан кийин дагы ушинтип сиздерди туурап чыккан айымдардын көбөйүүсү мүмкүнбү? Биз азыр Кыргызстан аялдар комитети жана мен өзүм жетектеген Айсылзат айымдар коомунун базасында ачылып жаткан курс, сертификаттар берилет. Чындыгында ошол биздин сабагыбыздан 37 саат уккандыгы тууралуу. Бирок бул анын тренер болуп калгандыгын тастыктабайт да. Ошон үчүн мен айтып атам, шарлатанстводан качалы. Мисалы, мыкты журналист алып баруучу болуш үчүн дагы түз эфирге чыкканга чейин канча микрофон көтөрүп жүрөбүз биз. Мына силерди мен келдиңер, шакирт катары тарбияладык. Бирок ушул нерсени жоюуга келишибиз керек. Ал тандоо менен болот. Ооба, барсы эле кел деп чакыра берет, бирок бир баргандан кийин экинчи барбайт да. Сиз деле мисалы арзан жаман көйнөк тигип сатсаңыз, экинчи сизге келбейт. Ошол мен кардар келбейт да, бул мен тиктиргем баягында рахат айымга. Ал бир жагын ызың кызыкка тигет деген сыяктуу тренерлер да ошентип тандалат.
демек тандалып Бул мыйзам ченемдүү бара нерсе. бара бул эленип отуруп мыкты тренерлерден гана сабак алып кала турган учур дагы келип калат да. Бизде мисалы ушул азыркы тапта айымдарга абдан көп көңүл бурулуп жатат да. Айымдарды өнүктүрүү, айымдардын нишасын таап берүү, же болбосо айымдарга бир дагы бактылуу кылуу тренинги, бактылуу жашоо дагы ушул сыяктуу көптөгөн тренингдер өтүлүп жатат. Бирок ошол эле учурда эркектерге, мырзаларга мындай тренингдер жок экен. Алар балким бул эркектер баягы аял кишинин айткан нерсесин угууга макул эместигиненби, же алардын кызыгуусу жоктугунан байтор жок да. Биз үй бүлө академиясы болгондон кийин мырзаларды, эркектерди, күйөөлөрүн, жолдошторун кошо окуткандагы туура болмок беле? Ооба, сиздин сунушуңуз абдан туура. Биз ошон үчүн башында эле аялдар академиясы кылган жокпуз, үй бүлө академиясы кылдык. Биздин мырзалардан да 2 тренерибиз бар азыр. Бирок биз ушул окутуп бүткөн айымдардын акыркы сабагында мүмкүн болсо жолдошторун чакырып сүйлөшүп, мынакей тишиңизди деле стоматологко барып агарткандан кийин кофе ичпе, таттуу жебе, бир жумага чейин сакта деген сыяктуу сиздин аялыңызды биз өзгөртүүгө аракет кылдык. Анын бул дилгерлиги бар экен. Ошон үчүн ал бул жерде көчөдө бирөө менен сүйлөшүп отурбастан билимин өркүндөтүүгө убакыт тапты. Сиз дагы ошону баалап коюңуз деп суранып, айрым багыттарыбызды беребиз. Албетте мырзалар айымдардан окугусу келбейт. Бул алардын психологиялык абалы, башкарылгысы келбеген сыяктуу эле. Бирок мырзаларды бизде бир гана диний багытта тренингдер, багыттоочу марафондор, окутуулар өтөт дагы. Анан ал диний багытта баргандан кийин кайбири баягы кичине окуп алып эле өзүн тренер сезген сыяктуу ашырып жиберип, динде момундай турбайбы деп биринчи сабагын окуп, экинчи сабагын укпагандай эле. Биринчи сабакта аялдын милдеттерин айтса, экинчи сабакта аялдын укуктарына барбай калат да ал. Ооба. Ошондой болуп калган учурлар жок эмес. Ошон үчүн биз ушул нерсени алып келели, окуталы деп атабыз. Мырзалар табиятынан акылман болот, аны моюнга алышыбыз керек. Ошон үчүн алардан күчтүү башкаруучулар, полководецтер, жетекчилер чыгат. Бирок ошол эле мезгилде мырза кулагы менен сүйүп, кулагы менен кабыл алууга анын айкөл болот да. Эмнеге экен деп тырышпайт. Ушул жагынан биз сөзсүз түрдө мырзаларыбызга курстарыбызды ачабыз. Мырзаларыбызды азыр бир багытта окутуп атабыз. Эл алдына чыгып сүйлөө жана оратордук искусство деп коет, чечендик өнөр боюнча окутуп атабыз. Келип атат, кабыл алуулар жаман эмес. Жеке окутуулар жүрүп жатат. Абдан жакшы. Демек жакынкы арада аларды дагы ушул үй бүлө академиясында катарынан көрө аласыздар. толук түрдө алар дагы сертификатка ээ болуп чыгышат турбайбы? Айтсаңыз, ошол канча курстун акчасы канча турат, кандай болот деп сурап жатышат? Дегенде биз курстун баасын эми 4 тренер биригип атсак, 1 ай бою убакыт өткөрсөк, ар бир тренер 2,5 саат теориялык, жарым саат практикалык айкалышса, андан сырткары аркасынан медитация сыяктуу ден соолуктук нерселер жасалса, таштап атып, эгерде бизнес ачам десе, биз таштап койбой ага коуштук кылып атсак деп минимум 4000 деп койгонбуз. Бирок аябай кызыгуусу көп, бирок каражатым жок эле деген айымдар менен биз кездешүүгө барып, 15% арзандатуу менен 3200дөн окутуп жатабыз. Экинчи курста ошондой кабыл алдык. Ал эми онлайнды бул дал ошондой эле өткөрүлөт, бирок Instagram жана митинг, Google митинг деп коет, ошол долбоорлордун өтүп жаткандыгы үчүн 2,5 миңден өтүп атабыз. Экөөнө бирдей берилет маалымат. Бирок ошонун баягы келип биздин залда арендага алып, же болбосо ошол убактыбызды албаган үчүн биз ошондой Арзаныраак тарификация койдук. Арыздангандар жок, себеби бөлүп төлөө режими менен да болду. Мен 2 сабактан мен күткөн нерселер болгон жок. Мен төлөбөй эле коем, мен мындан ары окубайм деген адам болгон жок. Тескерисинче 4-нчү сабак болуп калды десек болбой, келип отуруп алгандар болду, суранып, сен калып калдың 4 сабактан. Бизде бир тренингде көп маалымат берилет, экинчисине жазалы деп көндүрүп кетирип аткан учурларыбыз болуп атат. Эң сонун дагы бул жакта башка тренингтерден айырмасы ушул 4 тренер берип жатасыздар, жашоодон алган тажрыйба менен бөлүшүп жатасыздар дегендей, дагы кандай өзгөчөлүктөрү бар? Негизги өзгөчөлүгүбүз бул жерде баягы адам өзгөчө 18 жаштан кийин диплом алып калгандан кийин сен момундай болду үйрөтүү бул жакпайт. Биз ошону сунуштоо менен тандоо укугуна ээ болуп атабыз. Биз сунуштаган нерселерди ушул туура эмес айтыпсың деп тандабай койгон учур болгон жок. Тандап атышат. Ал түгүл баладай болуп тапшырма аткарып атышат. Экинчи өзгөчөлүгүбүз, биз кимдир бирөө Hell Elred алат,
кимдир бирөө баягы сүйлөө боюнча дагы бир Познердикин алышы мүмкүн эле алдына. Кимдир бирөө Луиза Хейдикин алып туруп эле көчүрүп алып эле ошол бойдон берип атат да. Мен муну билим берүү боюнча дагы сындап жүрөм да. Ар кимдин үстүндө көйнөктү кие берип, ал бизге батпай, дене боюбузда, тулку боюбуздагы кемчиликтерибизди көргөзгөн көйнөктөй эле болуп калды депчи. Ал тренингдер деле ошондой эле. Биз алып бир нече маалыматтарды алып, анын ичинде биздин ишенимдерибизди, турмуштук баалуулуктарыбызды, кыргыз кыртышындагы ошол баалуулуктардын өнүмүн алып өзүбүздүн версиябыз менен программабызды иштеп чыгып атабыз. Бул аларга жугумдуу болот. Мисалы сен эртең менен туруп эле бардыгын таштап туруп жүгүрүп басып кет десем, сен аны кыла албайсың да. Сен кыргыз коомундагы айым катары балдарды бала бакчага жөнөтүшүң керек, күйөөңдү тамак беришиң керек. Ошол нерселерди айкалыштыруу. Мисалы сен өзүң тандоо укугуңа ээ, жеке зонаңды түзгүн, бүгүнкү күндө күйөөң тамак жасасын десе, ал болбойт да бизге. Аны кандай делегирование кылсак болот деген нерсени биз чогулуп 4 тренер отуруп иштеп чыктык. Чындыгында ойгой могу жер мага туура келбейт да деген нерсе болгон жок. Демек жаман эмес иштеп чыгыппыз, жакшы иштеп чыгыппыз деп атабыз. Анан бир нерсени байкап атам, азыр ушунчалык соц тармакта деле бири-бирибизди сыноо, кемчиликти айтуу, жактырбоо, убакытты текке кетирүү, ушул тайм менеджмент менен бири-бирибизге жакшы пикир айтуу деген салтты жайылып жатабыз. Биздин курстан нары апа баласына эне, ошол нерсе кайненесине, күйөөсүнө, досуна, курбусуна, бизде жетекчилер бар да, кичинекей ишканалар дейт. Алар өзүнүн кол алдындагыларга жайылса, биз ушундай баягы бир мезгилде Нуржигит Кадырбек ошо имам фондун жетектеп турганда түкүрбө десем, эмнеге экен дегенбиз. Бүгүн түкүрүү уят болуп калбадыбы? Анан жаш балдар чыкты дагы, Бакай Акылбеков баштаган сыяктуу. Биз китеп окуйбуз, китепкөй болобуз, жүргүлө ала той антына барып китеп окуйбуз десе, уят эмеспи? Ал жерге барып жолугушуп, колубузду силкинчек аттырып, кучакташышыбыз керек деген стереотип сынды. Биз дагы ушинтип коомдо бири-бирибизди баалоо, ырасчылык айтуу жана убакытты текке кетирбөө менен энергиябызды сактап өнүгөлү деп атабыз. Ар ким өзүнүн хоббисин бизнеске айландырсын. Мисалы мен маңдайымда отурган Рахат айым журналист катары, эфирдин, ЛТРдин жүзү катары тааныган менен ал өзү фотограф белгилүү. Ошол эле мезгилде токуу боюнча сабак бере тургандыгын, ал үй бүлөсүнө киреше булак экендигин көпчүлүк билбеши мүмкүн. Бирок сиз ошого убакыт таап атпайсызбы? Албетте ушул нерсеге дагы биздин 2 тренер салымыбыз бар деп эсептейбиз. Анткени Гүлбайра Умарова жана мен бир мезгилде ушундай жаштарды алып келип, убактысын текке кетирбей пайдалануу менен өзүнүн кесибинин мыктысы болууга тарбиялаганбыз. Эң сонун кыргыз аялы ошол биздин менталитетте, ошол эле өнүккөн айым катары дагы же болбосо бир бардык жакка жетишүү үчүн кандай болуш керек? Мисалы мен кантип мыкты аял боло алам? Ошол азыр эле бир нерсени айтып өттүк, тайм менеджмент деп коет, убакытты бөлүштүрүү. Мисалы бир иштен кийин бир ишти кылышым керек деп отура бербестен экөө бир мезгилде аткара турган иштер бар. Сөзсүз өзүңө кеч көңүлүң бөл, өзүңө кам көр. Бет да бул жараткан берген аманат. Ага маска кой десе, маска коюп алып укташтын кереги жок. Ал мезгилде упражнение жасасаң болот, же кулагыңа аудио книга тагып коюп уксаң болот. Балдардын тапшырмасын аткарып аткан мезгилде дене боюңа көнүгүү жасаганга эмнеге болбосун. Же болбосо дагы эмне? Баланы уктатып жомок айтып берип атканча, ага жомок айтып берип атасың да, кеп маданиятын калыптандырууга эмнеге болбосун? Сиз туура жомок айтып берүү менен баланын кебин жана өзүңүздүн кебиңизди калыптандырып атасыз. Көбүнчө биздин балдарыбыз орус тилинде тапшырма аткарат. Орус тилинде сүйлөп аткарып аткан боюнча тил үйрөнүүгө эмнеге болбосун өзүбүзгө. Ошон үчүн аял жөнөкөй эле үй бүлөдө сонун аял болуш үчүн ал өзүн өнүктүрүп туруш керек деп. Менин апам, өзүмдүн апам аябай кемингер аял. 3 келинин тең 18-19 жашында алып жогорку билимди бол окутту, анан окууга жөнөтчү да балдарын алып калып. Эмнеге десең, бул менин болочоктогу тукумум улантуучу. Бир жерде иштеп каражат таппаса, ал акылдуу балдардын энеси кемеңгер кеңешчи болсун жубайына депчи. Ошол сыяктуу ар бир аялды окутуп, ошол нерсеге басым жасашыбыз керек. Экинчиси, бир нерсе үлгүрбөй атсаң, аял анда дагы бир иш кошуп алыш керек. Кыргызда одоно болсо да кечирим сурайм, эшектин жүгү жеңил болсо жатак болот. Көпчүлүк айымдар айтып атат, мен үйдө отура берип, азыр кылам да деп жайылып отуруп көнүп калыпмын, азыр курска барам дегенде ушундай бир күчкө ээ болуп, бар жогун жыйыштырып, келгенге тамагын бышырып үлгүрүп атам депчи. Ушинтип өзүбүзгө убакытыбызды саат менен бөлүштүрүп, бир күн мурун пландап, анын аткарылган, аткарылбаганын кечинде өзүбүзгө басым жасай баштасак эле үлгүрүү
башталат. Бул боюнча мага караганда көбүрөөк Рахат айым дагы өзүнүн маалыматтарын бөлүшүш керек тажрыйбасын. Нуркыз эже, айтсаңыз, ушул келин неме деп апаңыз жөнүндө айтып калдыңыз да, кайненелер дагы келип жатабы курсуңуздарга? Кайненелер үчүн биз бул курсту кой берген жокпуз, жаш өзгөчөлүгүнө байланыштуу алдык. Кайненелерден өтө көп калуулар 50+ деген курс ачып атабыз. Ал жерде баягы өзүң өзгөрт деген сыяктуу нерседен башка дагы алар үчүн жага турган нерселер бар. И кайненесин алып келип баласын көтөрүп турган, келинин алып келип баласын көтөрүп турган кайненелер бар. Бул боюнча мен өзүмүн баракчама бөлүштүм. Ай, келиним окутуп берип койчу деп. Буга чейин мен бир нече ошо кайненелердин суранычы менен келиндерин кабыл алып, ошол боюнча окуп, мотивация берип, психологиялык саат өткөрчүмүн. Бепбекер. Эми ошолор келип, сен могун, анда мен окутайын. Сен айткандан бери жаман эмес. Келиним төрөп азыр үйдө. Болбосо бардырмакмын деген кайненелерге ыраазычылык билдирейин. Кайнене деген бул эфирден пайдаланып өтөйүн. Эл душманы же бул талибан эмес. Жүздөгөн кыздардын арасынан ушул баласын көтөрүп чоңойткон уулуна сени жубай кылып тандап берген аял. Мен эфирден пайдаланып кайненеме, ушул экинчи апам ыраазычылык алып өтөйүн. Ушундай иштериме көптөн берет. Демек, жакынкы арада 50 жаштан жогорку аялдарга кайненелер үчүн дагы сөзсүз түрдө курстар ачылат. 1-мартдан символикалуу түрдө жаздын башталышы менен 50+ курсун кое беребиз. Эң сонун дагы кандай пландарыңыздар бар курс боюнча? Курс боюнча ушул эң көп сураныч, мен оюмду жакшы билдире албайм. Туура эмес сүйлөп, ынандыра албай калып атам деген боюнча болуп атат. Ошого биз онлайн жана офлайн кеп маданияты, баарлашуу маданияты жана эл алдына чыгып сүйлөө боюнча жеке курстарды кое берип атабыз. Андан кийин мен кээде баягы соц тармакта үйдө туруп каражат тапсам болобу деп өзүбүздүн менеджер да бул тармакта тренер катары окуп жатат. Өзүнүн биз аны сен биринчи даяр болгон десек, чындап эле тренер катары даяр болуп калыптыр. Онлайн жана офлайн сатуу, CMM, таргетинг боюнча да окутуулар башталып атат. Себеби бул заман талабы экен. Андан сырткары чыгып кала албайт экенбиз биз. Эфирде ачыктап кое берейин. Сизге сунуш берип атканбыз биз. Биздин жаштарыбызды ойлонуп көрөйүн деп айткансыз. Ушул фото сессия, үй бүлөлүк сессия, фото сессиянын маанилүүлүгү, CMM жана TikToкту убакытты өлтүрүү эмес, жеке мүмкүнчүлүгүңдү реализациялоо үчүн пайдалануу боюнча окутуп бериңиз деп сунуштап атканбыз. Сиз ойлонуп аткансыз. Эфирден мен макул болду Рахат айым деп айтып кое берейин. Бул боюнча да окутууларыбыз бар. Буюрса, эң сонун анда Нуркыз айым сизге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай бир бул курс чындыгында айымдар үчүн абдан керек болчу. Анткени жогоруда айтып өткөндөй, бир курсту алып экинчи адамга сатып, жөн эле алып сатарлык кылган баягы курс саткан коуч, алып сатар анан кеп сатар деп коет. Бизнес тренерлер абдан көбөйүп кеткен болчу, бирок мен ойлойм, ушул нерседен кийин абдан бир адамдар чыныгы билимге ээ болушуп, үй бүлө үчүн дагы, үй бүлөнүн маанилүүлүгүн дагы аңдап билген бир билимдүү аялдар сиздердин курстан чыгат деген ишеничтемин. Албетте, билимдүү аял бул билимдүү келечек эмеспи? Анда сизге эркин микрофон берели, эфирибизди жыйынтыктайлык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, адегенде ЛТРдин жамаатына билдирейин, анткени ыраазычылык билдирип өтөйүн. Анткени ушул камеранын аркасында мени тартып аткан ЛТРдин тарыхы ушул эмгек книжкасынан, эмгек китепчесинен башталган. Өмүрова мен 18 жашымда келгенде тартканда ушундай бир жылуулук сезилет бу жерде. Ушул жерде элден алган элге толук берген жакындык сезилет. Мен жалпы өзүмүн жамаатыма түркүнүмдөй болуп калган телеканалга ыраазычылык билдирип өтөйүн. Андан кийинкиси жалпы көрүп жаткан, бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө бир нерсени биз сезсек дагы баалабай жүрөт окшойбуз. Дүйнөдө жүздөгөн адамдардан айырмаланып биздин мамлекетибиз эгемендүүлүккө ээ. Бизде ушундай бир эркиндикке президентти чыгып алып сындасаң да болот. Ушундай бир убактын каалаган тармакка жумшасаң болот. Бирок ошол убактыбызды билим алууга, өзүбүздү өнүктүрүүгө, энергиябызды сактоого, жакындарыбызды кубандырууга жана мен мамлекетимдин астында эмне кыла алам деген вазыйфаны аткарууга жумшасак деп чакырып өткүм келет. Анткени мамлекеттин астында чоң иштерди, элдин алдында чоң иштерди аткарыш үчүн дайым эле каражат керек эмес. Мисалы, мамлекеттин астында мамлекеттик тил тууралуу патриоттук вазыйфаны аткарыш үчүн так даана чачырата сонун жагымдуу башка улуттун этностор Кыргызстанда жашап аткандар уккусу келип, сүйлөгүсү келип кеткендей
сүйлөй билүү да биздин кошкон салымыбыз болуп эсептелинет. Ошон үчүн бардыгыбызды мамлекетибиз тынч, элибиз ынтымак, үй бүлөңүздөрдө бакубат жашообосун, биздин убактыбыз биздин өнүгүүгө кызмат кылсын демекчимин. Бар болуңуздар. Чоң рахмат, дагы бир ирет келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Дайыма ушул айымдардын өнүгүүсүнө салым кошуп жүрөрүңүздөр. Дагы бир ирет ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биздин эфирдик сапарыбыз улантылат. Биз менен бирге болуңуздар.